Путинди туулган күнү менен куттуктаган лидерлердин саны кескин азайды. Экинчи жыл катары менен БРИКСке кирген өлкөлөрдүн лидерлеринин бири да Владимир Путинди туулган күнү менен куттуктаган жок. Анын үстүнө быйыл орус президентине 2022 жылдын февраль айында Украинада согуш башталгандан берки эң аз сандагы куттуктоо чет мамлекет башчыларынан келген. Дүйшөмбү 7 октябрда агентство басылмасы Кремлдин басма сөз кызматынын тиешелүү билдирүүлөрүн иликтеген. Дүйнөлүк лидерлердин ишинен Туркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган гана Путинге телефон чалган. ДВ басылмасынын маалыматына караганда, жыйынтыгында 8 чет элдик лидер Путинди 72 жашы менен куттукташты. Мындан 1 жыл мурун Путинди 10 мамлекет башчысы куттуктаган. Орусияда миграция мыйзамы каталдаганы жумушчу жетишсиз боло баштады. Орусияда жумуш берүүчүлөр арасында жүргүзүлгөн сурамжылоо ишкана мекемелерде чет элдик жумуш күчү жетишсиз болуп жатканын көрсөттү. Бул тууралуу Коммерсант басылмасы жарыялаган макалага таянып, 8 октябрда Свобода радиосу жазды. Сурамжылоого катышкан орусиялык компаниялардын жарымынан көбү чет жактан келген жумушчу кызматкерлер жетишсиз экенин айтышкан. Эмгек рыногунда эң көп суроо талапка ээ болгондор арасында жумушчулар, куруучулар, тейлөө жана өндүрүш тармагында иштегендер бар. Орусиянын өнөр жайчылар жана ишкерлер бирлигинин маалыматына караганда, компаниялардын 3төн 1 эмгек мигранттын жумушка алууда кыйынчылыкка туш болууда. Жумуш берүүчүлөрдүн 56% аларга кайрылган чет элдиктер арасынан өздөрүнө ылайыктуу адистерди таба албай турганын, 36% мигранттар орус тилин билбегендиктен аларды кабыл ала албай кыйналарын, ал эми компаниялардын 19% Орусиянын бир катар аймагында миграция мыйзамдары өзгөрүп, катуулагандыктан чет элдик жумуш күчүн тартууда оорчулук туш болуп жатканын айтышкан. Соңку кезде айрыкча Крокус-Ситидеги окуядан кийин Орусияда мигранттарды чектеген мыйзамдар көп кабыл алынууда. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Умбем клиникасы төмөнкү кызматтарды сунуштайбыз. Педиатр, гинекология, стоматология, неврология, хирургия, кардиология, лор, УЗИ жана башка. Андан тышкары массаж жана бардык лабораториялык анализдер. Толук маалымат +7 925 103 22 77. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Севашская 7, корпус 2. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. Бир катар аймактарда полиция кызматкерлери чет элдик жарандар жашаган жерлерге кирип барып, рейд уюштуруп, аларды кармап кетип жатканы тууралуу видеолор социалдык түйүндөргө тараган. Кээ бир учурларда кармалган мигранттарды согушка жөнөтүш үчүн мажбурлап, аскердик каттоого алышкан. Ошол эле учурда жергиликтүү очулдардын да рейдтери көбөйүп, алар мигранттарды жумуштан бошотууну, кыз келиндердин жоолук салынып жүрүүсүнө тыюу салууну талап кылышкан. 2023 жылдын октябрь айында мамлекеттик думага чет элдик жарандардын мектепте, фармацевтика тармагында, мамлекеттик медициналык мекемелерде, таксиде жана жүк ташууда иштөөсүнө тыюу салуу тууралуу мыйзам долбоорлору киргизилген. Бир катар аймактарда таксиде жана башка да тармакта мигранттын иштөөсүнө уруксат жок деген эрежелер кабыл алынган. Быйыл жыл башынан бери Орусиянын ички иштер министрлигинин маалыматына караганда, полиция кызматкерлери өлкөдөн 65 миңден ашуун чет элдикти чыгарды дагы 120 миң мигранттын бул өлкөнүн аймагына кирүүсүнө тыюу салынды. Орусияга агылган мигранттар боюнча көрсөткүч соңку 10 жылдан берки эң төмөнкү деңгээлге түштү. Булак Азаттык. Анан кайсы концерт болбосун, ар биринде өзгөчө сезим болот эмеспи? Бул концертте кандай сезимдерге бөлөнүп турасыз? Ар кайсы концертте өзүнчө сезим болорун сиз кайдан билесиз? Сезип туюп көрөсүз. Жок, мына жакшынакай сурооңор болсо берсеңер, ал эмне деген суроо? Өзгөчө сезим. Биздин концерт деген жоопкерчиликтүү чоң иш бизге. Сезим эмес. Кайра башынан кеттик. Саламатсызбы Бек мырза, бүгүнкү өздүк майрамыңыз менен жана концертиңиз менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Анан көпчүлүккө кызыктуу болгон суроолордун бири бул Бек мырза канча суулар акпасын, канча жылдар өтпөсүн, ар дайым жаш бойдон калат дейт. Жаштыгыңыздын сыры эмнеде? Yok. Кийинки суроо десем, Ушул суроого жооп беришиңиз керек, анткени актуалдуу. Кайсы комментарийди ачпайлы, ар дайым сурашат. Эмнеге Бек мырза силер менин жаш кезинде сүрөтүмдү көрдүңөр беле? Вот көрсөңөр, гуглить этип интернеттен көргүлө да. Мен жаш кезимде. Бизден да суроо, бүгүнкү концерттин алып барчысы тууралуу. Сезимиңиз кандай дейт? Уятко.
Бекборбиев талкууга алынган видео боюнча үн катты. Кыргыз эл артисти Бекборбиев социалдык тармактарда талкуу жаратып жаткан видео боюнча комментарий берди. Бул тууралуу ал өзүнүн Facebook баракчасына жазды. Буга чейин социалдык тармактарда ырчынын концертинен кийин журналисттерге берген видеосу тараган. Анда журналисттердин бири Бекборбиевке кайсыл концерт болбосун ар биринде өзгөчө сезим болот эмеспи? Бул концертте кандай сезимге бөлөнүп турасыз деген суроо берген. Өз кезегинде Бекборбиев журналистке жакшынакай суроо берсеңер, ал эмне деген суроо? Биздин концерт чоң жоопкерчиликтүү иш. Сезим пезим эмес деп жооп берген. Ырчынын бул видеосу талкууга алынды. Мындан улам ал социалдык тармактагы баракчасы аркылуу бул боюнча билдирүү жасады. Журналисттер, жанагы видео менен менин эмес, өзүңөрдүн деңгээлиңерди көрсөттүңөр. Уятко, сезимиңиз кандай дейт? Ал жерде 150дөй адам, мен баш болуп башыбыз менен жер казып, кара терди иштеп жатабыз. Сезим жок, рабочий настрой и точка. Илгерден эле даяр эмес келген интервьючуга ушундай айтып келем, эскилер билишет, жаштыгыңыздын сыры дейт, даярданып, интернеттен мен жөнүндө маалымат алып, деги эле 90-жылдардагы видео сүрөттөрүмдү карап койсоңор боло, карыптырмынбы же жокпу? Сулуу экен деп эле журналисттин күбөлүктөрүн тарката бербеш керек. Урматтуу медиа жетекчилери, сөз жок деп жазды Бекборбиев. Ошто курулушта иштеп жаткан 16 жаштагы бала 13-кабаттан кулап каза болду. Бул тууралуу Ош облустук ички иштер башкармалыгынан билдиришти. Маалыматка ылайык, кырсык тууралуу маалымат милицияга 5-октябрь күнү саат 12:00 чамасында келип түшкөн. Ош шаарынын Шамшиев 1-дарегинде курулуп жаткан көп кабаттуу үйдөн бир адам кулап кеткени кабарланган. Жерине барган тергөөчүлөр каза болгон адам Өзгөндүн 16 жаштагы тургуну Ош Мунун колледжинин студенти экенин аныкташкан. Алар келишим менен таштан тазалоо үчүн убактылуу ишке алынганы белгилүү болду, деди облустук милициядан. Ошондой эле тергөө жүрүп, бардык тараптарга юридикалык баа берилери кошумчаланды. Булак Спутник эжи. Күрөк менен унаанын алдыңкы терезесин талкалаган айдоочу. Бишкекте айдоочулар арасында чыккан пикир келишпестик мүлккө зыян келтирүү фактысы менен коштолду. Активист Болот Ибрагимов социалдык тармактагы баракчасына жарыялаган видео тасмада айдоочу унаадан чыгып, башка унаанын алдыңкы терезесин талкалаганын көрүүгө болот. Ленин райондук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы аталган факт каттоого алынганын, анын алкагында териштирүү жүргүзүлүп жатканын маалымдады. Учурда тартип бузган айдоочу изделип жатат.